Назира Айтбекова: мага тийсе калыңына 3 миллион сом берет элем, бирок мени менен тоодо мал багып. Барына белгилүү болгон актриса Назира Айтбековага Азия News гезитине бир адам сүйүүсүн билдирди. Актриса Назира Айтбекова 3 миллион сомго көйнөк алып бере турган эркектер жок экенин арман кылып Facebook'тагы баракчасына пост жазыптыр. Мага тийсе калыңына 3 миллион сом берет элем, бирок мени менен тоодо мал багып, фермерликте иш кылыш керек. Жашым 47-де, аялымдын көзү өтүп кеткен. Малым тескери жайылып, санаганга да ишеничтүү жан керек экен. Назира мага тийсе, жомоктогу жашоону тартуу кылат элем. Телефон нөмүрүмдү редакцияга калтырып кетем деп билдирген. Маалымат булагы Азия News KG. Актан Рыскелдиев: тарыхыбыздын башталганына 11 жыл болду. Шоу менен актер Актан Рыскелдиев жубайы Феруза экөөнүн баш кошконуна 11 жыл болгонун белгилеп, ага ыраазычылык билдирди. 2008-жылдын 9-декабры болчу. Филармония искусство институтунун студенттери арасында Феруза экөөбүз кыргыз телевидениясынын 50 жылдык мааракесинде мини-спектакль көрсөтмөкпүз. Аябай катуу даярданганбыз. Биринчи жолу президенттин алдына чыгып ойнойбуз да. Иши кылса сахна арты ызычуу. Менде маанай жок. Анткени бир нече күн мурун Феруза менен урушуп кеткем. Ал жүрөт, гримеркада сыр бербей, кантип барып кечирим сурайм, кантип барып көңүлүн алсам деп мен бушайман. Мээмде миллион сөз жатып атат. Баарын барып алып Ферузанын жалгыз калышын күтүп, же баары батыраак чыгып кетсечи гримеркадан. Иши кылса бир учур таап барып болгонун болгондой айттым. Баарын кайрадан баштайлычы. Мен сенсиз жашай албай калыптырмын деп. Чөнтөктө сокур тыйын жок. Курсакты болсо шамал аралап жүрөт. Кийгеним секонд-хенд же атамдын кийимдери. Өзү деле билбейт эмнеге мага алданып, мени сүйүп калганын. Эми деле сүйөт болуш керек. Азыркыга чейин жанымда жүргөнүңө караганда. Менин сырдашым, досум, стилистим, дарыгерим, сынчым, келинчегим, балдарымдын апасы биздин тарыхыбыздын башталганына бүгүн 11 жыл болуптур. Сүйөм сени деп жазды Актан Рыскелдиев. Көрөрмандар жубайларга жакшы каалоо тилектерин арнашып, кыргыздын үлгүлүү үй бүлөсүндө болуп жүрүүгө деген ниеттерди бөлүшүүдө. Эскерте кетсек, Актан Рыскелдиев 1989-жылы 2-июнда Нарын шаарында туулган. Тамашоо программасынын Позитив командасынын капитаны катары таанылган. Жубайы Феруза эки уулун тарбиялашууда. Быйыл кошунанын Тандабай долбоорунун үстүндө иштеп, жакында Эрке Сары аттуу музыкалык оюн Зоок долбоорун баштады. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Расул Маматкулов: сүйүнчү чоң апам Эгиз Төрөйт. Режиссер Ырыс Жомартова азыркы учурда Сүйүнчү чоң апам Эгиз Төрөйт кино комедиясын тартуулап жатканын маалымдады. Тасма 4-декабрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлөт. Тасманын өзгөчөлүгү анда кыргызга аттын кашкасындай таанымал ырчылар, маданият ишмерлери роль аткаргандыгында болмокчу. Сонун жаңылык, шеринелеш досторум менен комедияга тартыла баштады. Кыргызымдын каймактары тартылып жаткан бул комедия 4-декабрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Гүлшайыр Садыбакасова, Юрий Бабков, Расул Маматкулов, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Салима Балтаева, Асель Бобакова, Райкан Абдувалиева, Борончу Кудайбергенов, Гүлнара Тойгонбаева, Шахризада Аскарова жана башкалар комедияда роль аткармакчы, деп билдирди Ырыс Жомартова. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын киносунун мыктысы, кинематографисттер союзунун мүчөсү Ырыс Жомартова Жал кинотеатрынын директору кызматына да аркалап келген. Маалымат булагы Заман Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.